Бүгүн бизде легендардуу актриса, кыргыз элинин эмгек сиңирген артисти, даңк медалинин ээси Шайыр Касымалиева эжекебиз конокто. Кош келдиңиз дагы бир жолу. Кечээ жакында эле сиз ыйык сахна менен коштошуу кечиңизди өткөрдүңүз. Анан бул нерсе көптөн берки пландалып жүргөн нерсе беле же акыркы бул өткөн нерселер бир аз таасирин тийгиздеби? Жок, эч кандай экөөнүн байланышы жок. Кечээ да ушул жөнүндө кеп кылдык. Мен муну 1-2 жыл мурун эле ойлоп жүргөм. Жаш курагым туш келсе, мен болду да. Анан өмүрүмдүн баарын эле театрга арнадым, жашоомду, Кудай берген өнөрдү баарын эле. Анан сиз ушунча жылдан бери элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, баарыбыздын жүрөгүбүздөн бир сонун образдарыңыз менен жашап келесиз. Анан ушул акыркы болуп аткан нерсе менен элдин түшүнбөстүктөрүнүн айынан сизге жасаган реакция сизди таарынтабы? Жок, эмнеге таарынам? Мен эл адаммын да, элдин алдында жүргөн адаммын. Анан баарына жагыш деги эле мүмкүн эмес. Ошондуктан чын пикирдеги айтылган жакшы сынды жакшы кабыл алам. Анан эми кыргызда бир сонун сөздөр бар, бирок аларды азыр айтып эметсем дагы анан таарынып калышы мүмкүн да кээ бир адамдар. Эл экиге бөлүндү да. Бири мунун эч кандай жаман нерсеси жок, бул баткендик, оштук, бул көлдүк байтор, бул айылдын шартына жараша эле кийинген апанын образы десе, экинчиси болсо бул баткенди шылдыңдады деп айтып калышты да. Анан эсиңизде болсо буга чейин жана ар бир айдын 6-сы деген бизде күлкү кечеси бар болчу. Анан ал жакта дагы жана Жети областтын сулуусу деп чыгарып, Абдылда, Тынар агаларыбыз дагы баткенди бир топ мындай каттуу тамашаларга салчу да. Бирок ал элди таарынчу эмес, элдин көңүлүн бурчу эмес. Анан сиздин бул образыңыз кантип таарынтып алды деп ойлойсуз? Эми бул жанагы каргашалуу окуяга тушташ болуп калгандан да чыгып кетти деп ойлойм да. Анан жанагындай жеңил желпи тамашага катуу куйкум сөз айтып тамашалап атса дагы бул тамаша деп кабыл алышып, таарынса бирин экиндери таарынат, бирок жанагындай жалпы эл алдына уудуу болгон жок да. А бул жерде образ менен Шайыр Касымалиеванын мындай бергенин бириктирип алышып туруп, Шайыр Касымалиевага асылышты да. Мен алкашты да ойнойм, мен жетимди да ойнойм, мен бийик бир укмуш нерсеге жеткен айымдын образын дагы жаратам, мен ойнойм. Бул мен, бул образ, бул менин кесибим. Ошол кесипти кесиптей, образды образдай кабыл алышпай, личностька өткөндө анда ошол адамдын өзүнүн деңгээли. Ошон үчүн эки жаатка бөлүнгөндөрдүн арасында сөзсүз түрдө чындап эле жүрөктөрү ооруп, чындап эле аябай мындай ыза болгондор болду. Ошолордун алдында мен жүрөктөрү ооруп калды, туура эмес түшүнүп алып деп туруп, мен ошолордун алдында кечирим сурадым. Анткени ар бир адамдын көңүлү бул гүл. Мен атайлап кылган жокмун. Атайлап кылсам анда кечирим да сурабайт болчумун. Кечирим сураганым чындап жүрөгү ооругандардын алдында. Түшүнбөстүк болуп чыкты бул жерде. Эми мындайча айтканда түшүнбөстүкпү же түшүнгүсү келбей асылыштыбы, айма алардын өзлөрүнүн оюнда, алардын өзүнүн оюн ичинде калды. Жогоруда ошол образдарыңыз боюнча айтып кеттиңиз да, анан буга чейин сиз жараткан образдарыңыздын баары көңүлүңүзгө толобу? Мындай гонорар үчүн дагы ойногон ролдоруңуз бар? Жок, эч убакта гонорар үчүн ойногон жокмун. Эч убакта. Көңүлүмө толгон жакшы образга гонорар төлөбөсө дагы барып ойногон күндөрүм болду. Анткени кичинекей роль болбойт, кичинекей артист болот деп коет да, жакшы сөз бар. Ошон үчүн эпизод ролдор, кичинекей роль ойнобойм дегендерди мен түшүнбөйм. Театр мен үчүн бул экинчи үйүмдөй. Театр мен үчүн мени такшалткан, тарбиялаган, кээде ыйлаткан, кээде сүйүнткөн өзгөчө бир үйүм болду да. Ошол үйүңүздөн кетүү оор болдубу сизге кечээ? Оор эмес. Оор эмес. Мен жана башында айтып өтпөдүмбү, жылдарымдын көбүн театрга арнадым. Эми калган өмүрүмдү башка иштериме арнайын деп чечтим деп. Ошон үчүн оор болсо кете албайт элем. Оор болбогондуктан кеттим. Мындай алып келгенде, Кудайга шүгүр, ойной турган жакшы образдарды сахнага алып чыгып, эл алдында болдум. Мындан кийин деле балким буйруган бирин-экин образдар болор эле, бирок ошол образдарды ойнобой эле азыр эле кете берейин дедим да. Анткени ушундай татынакай, жаш, өнөрлүү, таланттуу бойдон элдин эсинде, театр көрүүчүлөрдүн эсинде ошол бойдон калгым келди. Анан ийик окуй белим, ийик окуйбутум деп
кемшеген аябай кемшеген кемпир болуп сахнада башка актрисалар менен роль талашып жаштарга жек көрүнүп жүргөндөн көрө жакшыраак бир жакшы кезде акырын супа сыйда кетип калыш керек экен да. Мен өзүмө ошондой чечим кылдым. Башкалар жөнүндө айтпайм, өзүм жөнүндө айтып атам. Сиз сахнада, камерасында аябай бактылуусуз, шайырсыз да. Негизи эле виртуалдуу жашоодо баарыбыз ошондойбуз. Баарыбыз бактылуубуз ал жакта, бирок чыныгы жашоодо жыгылабыз, мүдүрүлөбүз, ыйлайбыз. Анан 2018-жылдан кийин дагы сиз да өзүңүз айтып өткөндөй бир өтө оор жыл болуптур. Сиз үчүн аябай бир чоң бир азапты көргөнсүз. Анан ошол учурдан кантип чыктыңыз? Жаныңызда кимдер болду жана кандай сабак алдыңыз? Мындай учурда жаныңда жакындарың эле болот экен. Апаң, бир тууганың, кызың, бала чакаң. Башкалар жардам бергиси келет, колунан келбейт. Бирок моралдык жактан дагы колдогон эжекелер болду, колдогон курбулар болду, сиңди курбулар дагы. Асманды карап, Кудайга үнүм жетип зыркырап, күн түн ыйлап, ошондой болуп отуруп акырындык менен анан Кудай үнүмдү укту. Акырындык менен иш дагы оңолуп, жанагынтип очойгон чоң карыздан кутулуп, Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө эркин адаммын. Аябай, бирок мунун баардыгынын өткөнүнө баары бир мен жаратканга ыраазычылык келтирем, себеби бул мени ого өтөр бышырды. Бул менин ким экенимди көргөздү. Бул эч кимге кайрылбай, эч кимден мөгдөп жардам сурабай эле өзүңдүн күчүң, өзүңдүн далалатың, аракетиң менен Кудайдын жардамы менен чыгып кетерди көргөздү да, чыгып кете алат экенсиң. Анан андай кыйынчылык баштан өткөндөн кийин, анан жоготуу кыйынчылыгы баштан өткөндөн кийин адам токтоо болуп майда чүйдөгө көп мындай маани бербей, баа бербей, тереңирээк, басымдуу, салмактуу нерсеге көбүрөөк маани баа берип, анан сабырдуулукту жаныңан кой бербей жолдош кылып калат экенсиң. Ошон үчүн менин жолдошум сабыр. Сиз жана күчтүү кылып деп айтып калдыңыз да. Аял кишинин күчтүүлүгү анын алсыздыгында деп айтат. Жаралгандан өтө назик, өтө ишенчек, ак көңүл, өзгөчө бир алсыз жан шайыр. Азыр шайырдан өткөн күчтүү айым жок менин баамда. Күчкө толот экенсиң, күчтүү болгон бир чети жакшы экен, эч кимге көз каранды болбойт экенсиң, эч кимден жардам күтпөйт экенсиң. Анан ошо жана эркин болосуң, боштондукта жашайт экенсиң деген бир эсепте ошондон да. Эч кимге сен бир нерсе кылганга милдеттүү эмессиң. Эч кимден бир нерсе күтүп үмүттөнбөйсүң, анткени азыр заман ушундай. Алсыз, анан күчтүү аял баарын жеңе алат экен. Бизде мындай да, эл астында жүргөн айымдардын көпчүлүгү ошол экиге бөлүнөт. Кээ бирлери ошо күчтүүмүн деп, анан эч кандай комментарий бербей, жашоосунда болуп аткан нерселерди айтпастан ошентип жүрөт да, анан күчтүү адам жакпайт бирөөгөчү. Анан жана алсыздар дароо көз жаш кылып чыгып, болуп аткан проблемаларын айтып, көйгөйлөрүнчү ошентип чыкканда эл аны коргогусу келет да. Анан ошолордун алсыздыгы анын күчтүүлүгү болуп көрүнөт да. Бул күчтүүлөр эмес, анткени күчтүүлөрдү эл басынткысы келет, жыгыткысы келет. Алсыздарды болсо аяйт. Сиз ошол болуп аткан нерселерди элдин алдына чыгып айткан эмессиз. Балким элден жардам сураганыңызда сизди көп аяп жардам берип, башкача көз караштар. Көп айтап, көп сунушташты. Эл адамысың, элге бир кайрылбайсыңбы, көптү көрсөгөл болот дейт, тиги бу деп. Анан мен аябай иликтедим деп атпайм, изилдедим, иликтедим. Өзүм күнөөлүү болдум да. Бул шарткачы. Ишенчектигимен. Алдап кетишти. Бирок мен башкы каарман мен болдум да. Кесибиңиз боюнча болду. Кесибим менен болду. Мен өзүмдүн жеке турмушум үчүн жасаган жокмун аны. Ошол көркөм тасмага бүт баардыгы ошол жака, ошол эле мен менен чогуу ойногон артисттер, кесиптештериме, ошол съемочный командага кеткен финансылар болду да. Бирок ошо жаңылыштык кылып, өзүм туура эмес баштап, өзүм себепкер болдум, баардыгын өзүм кылдым. Эми мен өзүм гана кайра баарын ордуна коюшум керек деген ойго келдим да. Өзүм кылгандан кийин өзүм арбайын согомун депчи. Өзүм бышырган тамакты өзүм жеймин деп. Ооба, ошондой.
сулуулук сиз чырай боюнча дагы буга чейин айтып кеткен экенсиз маегиңиздечи, анан сырткы чырайдагы келечекте өзүңүздүн адамыңды тандоого көп тоскоолдугун тийгизет депчи. Ошол сулуулук аял кишинин жашоосунда канчалык деңгээлде роль ойнойт, сырткы сулуулук? Негизи илгертен эле өзүң дүйнө жүзүндөгү аябай сулууларды өзүң байкап алып көрсөң, жашоосу өтө татаал болгон да. Анан сулуулукту дагы Кудайым көтөрө ала турган адамга берет, же көтөрө албай калат экен, же көтөрүп алып кетет экен. Анан чырайына чиренип жаш кезинде башканы теңине албай жүрүп, дагы башкача кырдаалдарга кабылышат. Мен үчүн, мен өзүмдү ошо сулуумун деп эсептебеген үчүн дагы мындай жакшыраак жашадым окшойт жөнөкөйчү эл алдында. Анткени мен чындап эле өзүмдү сулуу деп эсептеген эмесмин да. Азыркы учурда, бирок азыркы учурда макул болуп калдым элдин ою мененчи. Анан кыйшайдым кээ бир учурларда жашоомдо ошол чырайдын айынан, жумшактыктын, ак көңүлдүктүн айынан бир топ жабыркадым. Бирок мунун баардыгы мага пайда алып келди. Кандай пайда? Бышырды. Быштым. Азыр кээ бир эркектерге караганда ичимдеги касиет, күч чоң. Сиз айтып атасыз да эме деп, мурун ошол катачылыктарыңыздычы, бирок азыркы акылыңыз болгондо мурунку катачылыктарыңыз жасалбайт болчу. Бирок мурунку катачылыктарыңыз болбогондо азыркы акылыңыз болбойт болчу. Азыркы Кырсмалиева болмогон эмес. Туура, эң туура, жакшы сөз айттың. Балким кечке эле эмне эле бетиң карап атат деп ойлоп калышы мүмкүн да, сиздин ошо көзүңүз ооруп атат да? Азыр улам сүйлөгөндө бул бетим тырышып камераны караганда көзүм мынтип жумулуп калса, көрүүчүлөр Шайыр Касымалиева отуруп алып эмне көз кысып тийишип атат, тиги кызга көз кысат же тиги операторго көз кысат деп билбегендер ойлоп калбасын. Билгендер бар. Бул оору, бул дарт 25 жылдан ашып калды. Жаш кезде ошо катуу тройничный нервке суук тийип, ошонун негизинде эме болуп калган да, хронический болуп калган. Анан каяка барбадым, эмне кылбадым, кандай дарылабадым, айыкпай койду. Мейли мен менен жашагысы келип атыптыр, жашай берсин деп тим койдум. Ошон үчүн жаагым кыйшайып, көзүм жумулуп калса, бети ооруп атат деп түшүнгүлө макул. Алдыда дагы кандай образдар жараткыңыз келет? Негизи ар бир актрисанын эң чоң бир чокуда бир максаты болот экенде, ушул образ жараткым келет дегенчи, ошол кандай образ сиз үчүн? Жашыраак кезде 45-40 жаштарда образ жараткым келчү. Мисалы, кыргызды даңазалаган, кыргыздын айымдарын даңазалаган бир өзгөчө кино чыгарма жаралса, ошол чыгармада ошондой айымды жаратсам деп кыялданчумун. Азыркы учурда бир дагы образды кыялданбайм. Ошон үчүн дагы театрды жыйыштырдым окшойт да. Сиз театрды жыйыштырдыңыз, бирок киного тартылып турасыз. Киного тартылып турам, чакыруулар болсо. Бирок кыялданып, мындай ойносом, тигиндей, жаш кездегидей алеп желеп болгон жүрөк, жан дүйнө жок да азырчы. Азыр мындай реалдуу муну жасайм, моорекеге жетишем, муну болсо азыр очередке коюп коем. Азыр тиги ушундай бөлүнгөн жашоо да. Анан кыялданган жашоо калды. Реалдуу болуп баштадыңыз. Ооба, калды. Анткени балким буйруп калса, жакшы образ буйруп калса, албетте кубаныч менен кабыл алып, албетте кубаныч менен жаратам. Болбосо кыялданып эңсеп, ушундай ойносом, мындай ойносом деген сезимталдык алыстап калды. Бир мындай мени өзүнө тарткан кесиптер болуп калды да, мугалимдик кесип менен режиссерлук, анан сценаристтик кесип. Ошон үчүн булардын жанында театрыма бердим, театрыма таарынычым жок. Театрым мага таарынбайт деп ойлойм да. Ар бир нерсенин өзүнүн бир мындай курагы, убагы болуш керек да. Азыр 17 жаштагы Шайыр Касымалиевага эмнелерди айтмаксыз? Алдыңызда олтурсам. Көзүңдү ач. Жашоо татаал. Адамдардын баары сенде эмес. Дардалаңдап эле ичиңди момутуп төгүп чачып, оюңдагылардын баарын айтып төгүп чачып саласың. Кичине оозду тыйганды үйрөн. Сенин ишеничиңин пайдаланып, сени шорлотуп кете тургандар көп. Жаныңда жүргөндөр эле эртеңки күнү сага сокку берет, Шайыр. Эсиңе кел.
эки жакты жакшы карап жаша демекмин. Сизди негизи адамды жанындагы адамдар өзгөртөбү же убакыт өзгөртөбү? Адамды негизи экөө тең өзгөртөт. Убакыт адамга токтоолукту, сабырдуулукту үйрөнгөнгө, анан ушу жаныңда жүргөн адамдарды иригегенге убакыт. Ал эми адамдар мүнөзүңдүн өзгөрүшүнө жана жашоого болгон кылган мамилеңдин өзгөрүшүнө таасир берет да. Ошон үчүн жаныңды дайыма жакшы жайдары жүргөн, дайыма позитивде жүргөн, жакшы нерселерди кыялданган, эңсеген, ошолорго жеткен адамдар менен курчасаң жаныңды, сенин жашооң да ошондой өзгөрөт. Наалыган, эч нерсеге тиги мындай топуктук кылбаган, мамлекет жакпайт, президент жакпайт, тигил жакпайт, бул жакпайт, деги ушул ушундай, деги кыргыз өспөйт. Нааразы болуп эле өмүр бою наалыгандардын тегерегинде отурсаң, чүнчүп, ошол негативдин баары сага жабышып, сенин жашооң дагы ошолордукундай болуп, бузомук болуп өтө баштайт. Ошон үчүн айткан сөзгө да маани бериш керек, ойлогон ойго да маани бериш керек да адамчы. Кимге сөзүң менен кандай жүрөгүн оорутуп бычак сайган болсоң, күндөрдүн бир күнүндө сага да ошол бычак келип урулат. Андай болбой калбайт да. Бул закон ченемдүү нерсе. Ошон үчүн оозду дагы тыйганды билиш керек да. Акыркы суроо, бүгүнкү күндөгү Шайыр Касымалиевага кандай ыраазычылык билдиресиз? Бүгүнкү күндөгү Шайыр Касымалиевага азаматсың деп айтам. Күчтүү экенсиң, аклың бар экен. Бирок ушунчалык акылмандуулук алып келген ошо жашооңдогу оош кыйыш окуялар болду дейм. Бирок ошол оош кыйыш болуп атканда туура багытты алып кетпей калса, анда Касымалиева жок болуп кетмек. Баштан көп нерсе өттү. Бирок туура багытты алып кеткен үчүн дагы бир жолу айтам. Касымалиева, азаматсың. Ушунуңдан жазба. Белди дагы бекем бууп, жанагы караматтан башка дагы сонун образдарды жаратып, элиңе тартуулап, аман эсен жүрө бер. Деп эркелетип койбоймунбу? Бүгүн бизден Шайыр Касымалиева жекебиз менен болгон сонун маегибиз соңуна чыкты. Жекесизге да ден соолук каалайбыз. Ден соолугуңуз бар болсун. Дайыма бизди сүйүндүргөн, бизден жүрөгүбүзгө жеткен сонун образдарыңыз менен дагы да болсо жүрө бериңиз. Иштериңизге ийгилик келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Эркин микрофонду кээде көп жакшы көрбөйм да. Анткени оюмдагыны бап еткизип айтып салышым мүмкүн. Бирок ушул учурдан пайдаланып, негизи кыргыз эли түп тамыры терең, бир өзгөчө, аз эл болсо да барандуу эл болгон да. Ошол касиетибизди жоготпойлучу, майдаланбайлычу. Болор болбос нерсе үчүн асылып өзүбүздүн ким экенибизди жарыялап салбайлычу. Кыргыз элинде аттын кашкасындай тааныган, элдин атын жер жүзүнө тааныткан мыкты инсандарды барктап баалайлычы. Барында. Көзү барында. Көз өткөндөн кийин анан ай андай эле мындай эле. Ушул адатыңарды калтыргылачы айланайын кыргыз элим. Барында баалагыла. Болду айтар сөзүм ушул. Тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Чоң рахмат.